Мына Сезбек Искеналиевди ушинтип круассандарды рекламалап, жарнамалап бериңиз деп туруп чакырганбыз. Бул негизи ушундай тамаша болчу. Мен ойлойм Сезбек байке да көрүп отуруп азыр өзү дагы бир таң калып, жакшы жүзүнө жылмайып пайдаласа керек. Эң эле сонун болду. Жакшы, ал эми бизде кийинки коногубуз бар. Ооба, бизде бүгүн студиябызда дагы коногубуз бар. Бизде бүгүн Кайрат Салмакеев ырчагабыз. Саламатсызбы кутмандагыңыз менен, майрамыңыз менен? Бирге болсун. Куш келипсиз, көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сизге да ушундай бир тамаша дайындап койдук. Даярсыздар. Та-дам! Азыр болсо мындай кылабыз, достор. Бул жакта 2 ачуу калемпир бар. Сизде мындай калемпир жебей ырдаганда жакшы ырдарыңызды билебиз. Анан ушу калемпир жегенден кийин кандай ырдайсыз? Ошону көрөбүз. Өзү ачууну жакшы көрөсүзбү? Көп эле жейм негизи. Көп эле жейсизби? Анда мен ойлойм, ушул азыркы маселе менен жакшы эле сиз алып кетет болушуңуз керек. Келиңиз, жешиңизчи, сизге экөөнү тең берейин. Бирөөнү жеп көрүңүз. Ушундай эле жегизген тасар. Ушундай эле жесеңиз, анан көрөлү. Баягы тамаша да бул. Жыты жакшы, жакты. Калемпир жеп туруп анан ырдасаңыз, бул эксклюзив болот биздин эфирде. Мындай биринчи жолу болуп атат. Балким жаңы ырдап жибересиз, баягы. Таттык экен. Таттык экен. Бирөөнү эле жейт окшойм, а? Бирөөнү жеп көрүңүз. Келиңиз. Бат-баттан жеп көрүңүз. Бардыгын бир салып туруп эле чайнап койсоңуз. Эми чайнаңыз. Тегинде эле салып койсоңуз, жакшы эле болот болуш керек. Мен сизди түшүнүп атам. Бирок ачууну сүйгөндөн кийин эч нерсе деле болбосо керек. Балким. Келиңиз эми. Сен ырдап көрүңүзчү, ачуусу тарай электе. Урматтуу достор, бардыңыздар экранга жакын келиңиздер. Кайрат Салмакеев калемпир жеп алганда кантип ырдайт? Бирок бул жака суу коюп койгонбуз, эфирден кийин беребиз сөзсүз түрдө. Мен өпкүлдү баштап. Түшүнөбүз. Келиңиз эми биришиңиз сураналы. Калемпир жеп ырдаган кандай болот? Жылда бир эле ушундай жакшынакай майрам болот экен, күлкү майрамы. Ошон бардык көрүүчүлөргө күлкү тартуулайлы. Келиңиз. Анда көктөм эле. Акырын чыкталды. Анда деп. Тиги аябай боздойт окшойм мен бүгүн. Анда көктөм эле. Жаң эле жаз жамгыры төккөн эле. Капкара карагатай көзүң менен карадың керпек какпай көпкө неге. Сейилдеп бакта жүрсөм айытамагың. Sen ошол көз карашты сен кайталадың. Меримин төгүп турса көздөрүңдө, мен неге байкабадым, ай байкабадым. Vay. Өрттөнүп баратам Бул өзүм. дагы баягы редакция тарабынан бизге дагы укмуш сюрприз болду. Мен негизи машыгып көрүш керек экен дагы. Эмкиде даярданып алып мүмкүнчүлүк бар дагы машыкканга. Эмкиде сөзсүз даярданып алып келdim. Баягы ырдап атып, могу жериңизде деген ачуу болуп кеткенде жиниңиз келип туруп кыйкырып жиберсеңиз керек. Мынакей бул жактан муздак суу. Келиңиз, суудан ичиңиз эми. Бирок сиз азаматсыз, аябай сонун чыдап жакшы. Ой.
мынакей көздөн жаш чыкса дагы баягы күлкүдөн төккөн жаш эйгиле сом болот экен. Нияздын көзүнөн жаш толуп чыгып атат. Ай, токтоно албай калды. Сизге кандай болду? Сизге кандай болду? Кыжылдап могу жерлериңиз баягы ачуу болуп кеткенде баягы аябай кыйкырып кетиңиз ошондо биз дагы токтоно Мынчалык албай. ачып экенин мен билген эмесмин да негизи. Ичиңиз дагы. Андан кийин өрттөнүп кетти таптакыр эле. Ырды алмайм же шилекейин чыгат эне. Же көзүмөн жаш чыгат таптакыр эле. Ырды эмет албай калат Сиз көзүмдө. баягы катуу чаңыр ырдадыңызга ошондо ачуусунан эле чаңыр атат деп тилим тиштесем болбойт. Мен ыткып кетпейин деп эле ырдап атканда ошондон неме кылып кеттим да. Биринчи жолу ушинтип ырдадыңыз, Биринчи жолу Эзилип калдык го эзилип. Оорум эзилди чынында эле. Сон болду. Түз эфирде биринчи жолу мынтип ырдадыңыз. Калемпир жебей ырдаганда билебиз, сиз ырдаганда кулакка ушундай кулакка таккы тагып алып угуш керек, антпесе кулактын тарсылдактары жарылып кетиши мүмкүн болчу да. Дагы деле дуулап атат окшойт. Ооба. Иче беребиз, иче калыңыз дейт судан. Эми биз баягы түшүнө албайбыз, бирок деген кичине ачуу жегенде деле чыдабай кетесиң да. Ошондуктан судан ичиңиз алыңыз. Мустак суу жардам берет. Анткени кээде ачуу самсыларды жеп алганда ошентем да. Мустак ичип жеп. Негизи кандай, маанаңыз кандай? Бул таң эрте бүгүнкү күндөгү биринчи тамаша болсо керек, Мен ойлогон эмесмин, баягы көнүмүш адат боюнча эле келип ырдап, антип баягы маектешип алып, анан кечмес беле анан 1-апрель экени менен азыр эле баягы эметип атам да. Майрамыңыздар менен экен депчи. Анан баардыгыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктайм. Тамашалап жүрөбүз. Чыгармачылыгыңыз жакшы эле жүрүп атат деген ишеничтебиз. Жүрүп атабы? Бүткүл жашооңузда бул эң мыкты тамаша болдубу? Же буга чейин мындан Түз эфирде биринчи жолу болду. Бул биринчи жолу болуп калды да, негизи. Бул тарых болуп калат эртеңки күнү. болду, бирок сонун болду. Бизге жакты, көрүүчүлөрүбүзгө жакты деген ишеничтебиз. Өзүңүзгө жактыбы? Принципе эме кылыш керек экен, баягы машыгып ушуга көнүш керек экен да, баягы. Эме кылып, эмкиде даярданам го күнүгө. Чоң рахмат сизге. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келип бергениңизге рахмат. Урматтуу достор, кимдин үнү чыкпай аткан болсо, ачуу калемпирден жеп алып туруп ырдасаңыздар, аябай жакшы ырдайсыздар. Буну практика көрсөттү, мен айткан жокмун. Андыктан баардыгыңыздар жакшы ырдап жүрүшүңүздөрдү каалайм. Ооба.